Hazreti Umar radıyallahu anh aytadi bu Hafsa enebizge. Hafsa, ayal ekeningdi takır unutma sen. Hiç kaçan unutma. Айтпаса başına bala келет, көп келip bala келет. Айтқанын кылбай коюп, мына başıma көп bala түшүп деп Hafsa enebиздин өкүнгөнү бар экен. Атам туура айтканды. Ошон үчүн мен кызым деп эми эркелетели, кыз бала сонун. Биздин салтыбызда да ушундай, кыз баланы зекип, урушуп, кагып силкип бергенде болбойт. Кээ бирлер болот экен, мачанча атсыз келгенде үйүнөн чыгарат экен. Же үйүндөгү проблемасын жумушунан чыгаргандар болот экен. Үйдө семейный проблема болот, ар кандай дем окуя болуп кетет. Ошону барып жумуштан барып чыгарып, анын кереги жок. Ошон үчүн шариатта ушундай ачуусу келип аткан молдокеден фатва суралбайт. Маселе суралбайт. Ошондой эле өзүнүн энетинин да мыкты билбесе, андан да суралбайт. Өзүнүн энетинин кыйратта өзгө тилди каяктан кыйратып атат? Шариаттын сөзүн кыйратып коет. Өзүнүн энетин билсин да. Анткени өзүнүн каада салтын билсин, элинин менталитетин түшүнсүн. Ali radıyallahu anh aytadi, "Kellimin nasa ala qadri uqulihim." Adamların an sezimine jarasha söz söyle deydi. Adamların an sezimine jarasha söz söyley albagan adamlardan kaçıp masale suraysiz. Kudayga şükür hazır. Biz ушунчалык сонун илимдүү молдокелер, илимдүү карыкелер чыккан. Учу кура эмес экен, мына эми да чыгып атат. Сыймыктабы менен айтабыз. Кыраат мисалы экиге бөлүнсө, чоң кыраат, кичинекей кыраат деп, кубро, сугро деп коет экен. Мына ошону экөөң тең, 10-дон бөлгөндө 20 кыраат болот. Сугросун алгандар көп экен, кичинекей кыраатын. Ал эми кубро деп коет экен, чоң кыраатын. Мунун баардыгын үйрөнүп алуу өтө кыйын экен. Анын үчүн араб тилин мыкты өздөштүргөн болушуңуз керек экен. Күнүнө 5 пара, 6 парадан өтө алган ташкары болушуңуз керек экен. Анан кийин нарзаны Кудай Таала мүмкүнчүлүк берсе, анан кийин 10 кырааттын, кубросун, кырааттын, чоң кыраат, кичинекей кыраатын үйрөнүп алсаңыз болот экен. Ошону Кыргызстандын ичинде 2 каракебиз Египеттен алып келди. Бири Абдыкалык деген каракебиз, экинчиси Имам Али деген каракебиз. Экөө тең кубро кыраатындагы, сугро кыраатын. Чоң кыраат, кубро деген чоң кыраат, сугро деген кичинекей кыраат. Экөөң тең башынан аяна чейин ичип, сиңирип, Кыргызстанга көтөрүп келди ушул кыраатты. Алхамдулилла. Мына мен сурадым анан Абдыкалык каракеден. Караке, ушу кубро сугро кыраатын 15 жыл окудуңуз, илим окудуңуз, тигин окудуңуз, кыраатын баарын үйрөнүп келдиңиз. Эми ушул кубро сугрону мындай линдештирүү, азыр лин деген термин чыкпады азыр, мына жаңы термин. Лин деген баардыгын кыскартуу деген сөз экен. Оңойлоштуруп, кыскартып, жеңилдетүү деген сөз. Бар экен. Ушул 15 жылдык кубро сугро кыраатты үйрөнүп келдиңиздер. Эми ушуну линдештирип, кичирейтип, кыскартып, оңой жол менен биздин каракелердин мээсине куюп коюу үчүн канча убакыт керек десем, күнүнө 5 парадан, 6 парадан жакка ташкарыда өтө алган каракелер болсо, 3 жылда Кудайдын буйругу менен мээсине сиңирсе болот экен. Мына ошондой таланттуу каракелерибиз бар экен. Ошон үчүн балдарыбызга карылыкты үйрөтөлү, андан кийин ана кубро сугро кырааттар ушул каракелерибизди үйрөтүбүз керек. Азыр аракет кылып атабыз. Өздөрү аракет кылып атышат, баарыбыз ниет кылып атабыз. Куран академиясын ачыш керек экен деген план болду. Куран академиясы. Куран академиясы ошондо бул жагы Өзбекстан, Тажикстан, бул жагы Татарстан, Башкырт, Башкирия, тиякта баардыгы келе берет. Ушу кубро сугро кыраат үйрөнөлү деп. Муну ар ким сабак бере бербейт экен мындан. Азиянын ичинде мынакей ушул 2 каракебиз келди мына. Бул биздин элибиздин чоң бир байлыгы. Алхамдулилла. Шүгүр. Азыр болуп турган убакыттары 40 менен 50 ортосунда жаштары. Жап-жаш, сон. Ошого балдарыбызды кары кылалы, карылык деп кете албай, анда илим деп десин. Илим деп кете албай, агаларында ажыраткан, Кудайдан корккон, таква, 5 маалыманда бекен, үй бүлөсүнүн сүйкүмдүү атасы болсун.